Что я могу сказать? Это наша Алия Султанбекова, очень хорошая девочка. Так что берегите нашу девочку. 2,5 жаштагы Алия буга чейин Москва шаарындагы балдар үйүндө жашап келсе, эми минтип өз энесиндей болуп калган орус тарбиячысы менен коштошуп, өз мекенине кетип жатат. Анткени аны төрөгөн энеси ымыркай кезинде багуудан баш тарткандыктан атайын балдар үйүнө жиберилген экен. Кыргызстандын Москва шаарындагы элчилигинин жана социалдык өнүгүү министрлигинин кызматкерлеринин иш-аракеттеринин астында Алияга окшош дагы ата-эне мериминен ажыраган 4 наристе бүгүн Кыргызстанга жөнөтүлдү. Тиешелүү адистердин айтымында кыргыз кыз келиндери болбогон шылтоолор менен балдарын таштап кеткендиктен алардын саны жыл сайын өсүүдө дешет. Жыл башынан бери ушул Россиянын аймагынан Кыргызстандын жарандары болгон 17 бөбөктү Кыргызстанга кетирип жатабыз. Абдан өкүнүчтүүсү, мындайса бул сандар жылдан жылга көбөйүп атат. Мекендештерибизге айтат элем, ушу сыртка чыгып атканда албетте ар кандай тагдырларга туш болот. Бардыгынын иши жакшы жүрүп кетпейт. Же болбосо бир кыйынчылыктарга, алдамчылык жолдору менен бир кырдаалдарга туш болуп калган учур болот. Эми ошондой мезгилде дагы энелерге кайрылат элем, өзүнүн балдарын таштабаса. Наристелерди алып келүү үчүн кетирилген чыгымдарга өкмөт тарабынан 1 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Буга кошумча Орусиядан Кыргызстанга аларды аман-эсен жеткирүү маселеси жана ишеним кагаздары социалдык өнүгүү министрлигинин 5 кызматкерлерине бекитилиптир. Ал эми андан аркы жашоолору үчүн да аталган министрлик кам көрөт экен. Эгерде ошо туугандары болобу же энеси болобу, эгерде ошондой таба турган мүмкүнчүлүк болсо, издеп, анан ушу балдарды бергенге аракет кылабыз. Ал эгерде эми эч кандай эч кимиси табылбаса бул балдардын, анда ушу биздин кыргыздын ушу бала асырап алам деген жарандарына ошо асыроого бергенге анда мүмкүнчүлүк болот да. Ымыркайлар Орусияда туулгандыктан жергиликтүү органдар тарабынан аларга орус жарандыгын берүү көйгөйлөрү да көтөрүлүптүр. Бирок такталган маалыматтарга ылайык ташталган балдардын ата-энелери кыргыз жарандары болгондуктан ысымдары өзгөртүлбөй, ошол бойдон калтырылыптыр. Өз мекендерине баратышкан бул 5 наристенин тагдыры ар башкача. Алардын экөөсүнүн ата-энеси өз калоолору менен төрөтүүлөрүнө таштап кетишсе, калган 3-өсүн орус жарандары көчөдөн тагышып, Москва шаарында жайгашкан балдар үйлөрүнө тапшырышкан. Мыйзамсыз же чет өлкөнүн жарандары экендигине карабай, Москвадагы балдар үйлөрүнүн кызматкерлери ымыркайлардын ден соолуктарын жакшы карашыптыр. Ал эми айрым тарбиячылары бергиси келбей кыйылып жатышса, кээ бирлери эки өлкөнүн кызматташтыгын бекемдеп жаткан кыргыз элчилигине ыраазычылыктарын билдиришти. Мы передаем детей, граждане которых являются государством Киргизии. Мы благодарим посольство за такую очень активную работу, быструю работу. В общем, нам приятно очень с ними работать. Мы желаем детям вырасти здоровыми, счастливыми, красивыми. Пусть наша дружба, сотрудничество будет всегда таким же плодотворным. Бүгүнкү күндө Кыргызстандан Орусияга жүздөгөн кыз келиндер агылып келип, ар түрдүү жумуштарда иштешет. Алардын көпчүлүгү өз максаттарына жетип, жакшы иштеп кетишсе, жеңил ойлуулук менен ар түрдүү кырдаалдарга кабылышкандары да аз эмес. Сарагүл Полотова, Дарбан Алайчиев, Күндөлүк, Москва шаары.